Друзья, 22 июня у меня пройдет бой в городе Бишкек в организации RFC. Жылдызбек, тебе желаю удачи. Это будут самые тяжелые 30 секунд в твоей жизни, братишка. Я еду, крепись. Мой соперник Ураимов Жылдызбек, базовый ударник. Знаю то, что рекорд 2-1, и знаю, что завтра он проиграет. Да ну? Да, правда, что ли? Конечно. Завтра все увидите. Дай бог, сделаем красивый бой, но победителем обязан выйти я. Он кандидат в президент спорта по кикбоксингу, чемпион Казахстана по кикбоксингу, представляет бойцовский клуб «Файт-центр Санкт-Петербург». Готов драться и побеждать Константин Биринчиден жеңишиңиз кут болсун, Жылдызбек мырза. Рахмат. Сиздин кайман атыңызга жараша эле ушул беттеш көргөзгөн эр жигит экенсиз. Жинди Жылдыз дегендей эле бар экен да. Элдер биякта уюмдун президенти айтып атат да, кайман аты Жинди Жылдыз октагондун ичинде бир башкача кереметтүү беттеш көргөзөт деди да. Бирок ошондой беттеш көргөздүңүз. Алла разы болсун, эми алар айткан болсо дагы, бирок эми Алланын каалоосу да, Алланын каалоосу болду, уттук эми. Каршылашыңыз буга чейин мындайча айтканда багы хайп жаратып жатканда, ошол сөз айланып келип өзүнүн керт башына тийди окшойт. Жылдызбек 30 секунд жетишет деген, бирок бар жок нерсе октагондо чечилет да. Ал сүйлөгөндө толк жок, көрсөтүш керек ошол. Көрсөттүңүз. Иншалла көрсөттүк деп не ойлойбуз. Эми кандай мушкер экен, октагондун ичинде беттеш көргөн, сиз аны жакшы билесиз да, сезип көрдүңүз, уруп көрдүңүз дегендейчи. Жакшы эле мушкер экен, сезип көрдүк. Бир тийди окшойт бул жака, бирок сезилген эле жок. Ушу менен канчанчы жеңишиңиз болду? 5-чи. Шердогуңуз 5-0. Иншалла. Кудайым буйруса багы утулуу жок, жаңы утуш менен бараткан экенсиз. Утул жок, жеңиш менен баары 5-0. Жеңишиңизди кимге арнайсыз? Ошол туурасында эми жалпы сиздин көрөрмандарыңыз, күйөрмандарыңыз, кыргыз элиңиз карап турат. Жеңишимди апама арнайм, бир туугандарыма арнайм, ошол анын кыргыз элиме арнайм. Өзүңүзгө жактыбы ошол Жинди Жылдыз деген кайман атыңыз? Мен баары эле билет, мен жинди эмес, нормальный спорт. Октагондун ичинде да. Октагондобу? Билбейт экенмин. Багы өтө курч мүнөздүү жигит деп айтышты да. Аны биринчиден силерден угуп атам, ошондой кайман атты, бирок мен уккан эмесмин мага деле. Мынакей урматтуу көрөрмандар, өзүнүн атаандашын тез арада багы нокаут акыбалына алып келген Жинди Жылдыз аттуу мушкерибиз. Ийгилик, чынында эле эр жигиттер ушинтип ар дайым намыска жарай бериңиздер. Атыңызга затыңыз жараштыр. Рахмат. Алла разы болсун.